Салам достор, бүгін сіздерге атайын оразалар үшін ең бат даярдалчу даамдуу тамактын рецепти менен бөлүшөм. Ал үчүн алгач колбаса, помидор, болгар калемпирин чарчы түрүндө туура алабыз. Көк пиязды да майдалап турайбыз. Каалаган көк чөптөрдү колдонсоңуздар болот. Эми 1 пияла унга ошол эле өлчөмдө айран же сүт коюп, жакшылап чалып, аралаштырып алабыз. Эми ага 2 жумуртка, 1 чөмчөм сода, 1 чай кашык туз кошуп, бирдей масса болгонго чейин жакшылап аралаштырабыз. Эми муну тууралган азыктардын үстүнө коюп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Муну кечинде даярдап коюп, эртең менен ооз бекиткени турганда бышырып жесеңиздер болот. Ысып турган сковородкага өсүмдүк майын коюп, куймактарыбызды аз-аздан салып бышырып алабыз. Бир тарабы бышкан соң, экинчи жагын аударып, кызарта бышырып алабыз. Аябай жумшак, назик куймак болот. Сковородкадан чыгарганда кичине кыйынчылык жараткан үчүн калгандарын мен кичинекей майда куймак кылып жасадым. Баары болуп менде 1 чоң жана 6 кичинекей куймак чыкты. Даамдуу жана тоюмдуу куймактарыбыз даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз. Биздин видеолорду биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, катталып, коңгуроо белгисин басып коюңуз. Ошондо жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү барып турат. Көрүшкөнчө достор.